Ушул айтышка келгенден деле аябай коркуп калдым кийинки кездери. Мен казак туугандарга 2 кыз карыз болдум. Бул тентектер айтышып атып эле мамлекеттик катчы калыңын төлөйт. Мамлекеттик катчы бүгүн азамат ырдап атпайбы, итальянский мебель алып берет деп. Анан эндигиде эмне сурарын деле билбейм. Баш байге 450 миң сом акчалай сыйлык менен казак акыны Муктар Ниязов сыйланат. Акындардын баарын сактап төрдөн чакырабыз. Кыргыз акындары, казак акындары келип бериңиздер. Баш байге 450 миң сом акчалай сыйлык казак акыны Муктар Ниязов. Ош байгенин дагы бир баш байгеси менен кыргыз акыны 450 миң сом акчалай сыйлык менен Азамат Болгонбаев сыйланат. Биринчи орунду багындыргандыгы үчүн 300 миң сом акчалай сыйлык менен Изат Айдаткулова сыйланат. Сыйлыктын истигин биринчи орун басары Кайрат Иманалиев тапшырат. Айтыштын биринчи орун 300 миң сом акчалай сыйлыгы менен казак акыны Казырет Бекдихан сыйланат. Биринчи орун 300 миң сом. Kırgızda bir ayıldı bir aksakal özünün bürkütü menen bakışı ekan. Bir top jigitler menen ayıldın çetine gelip, bürkütün taптап tomogosун şıpırıp, burçtan bult etip açkan tülkünü gözde şiltep jiberet. Bürküt kaalıgı barıp tiye alбай kalат. Alбай kayra kaytıp kelet. Janında turgandar aksakal, bürkütüңүз ayınıdı. Bürkütüңүz jıdıdı. Degende aksakal gülüp aytat deyt. Hay жаныбар, тиги борчукта бут этип качкан түлкүнүн калтары турбайбы? Асылга асыл козолбойт. Мына кандай нарк. Мына ошондой журт аталарынын бири. Асыл аталарыбыз, Нияз бабабыз, Нияз молдобуз. Түрк тилинде сүйлөгөн, ойлонгон, жазган. Фарс тилинде сүйлөгөн, ойлонгон, жазган. Араб тилинде сүйлөгөн, ойлонгон, жазган. Kırgızdın köpçülük jurdu eli kagaz beden karanlaştı görelikte. Uşul zamanga çeyin ele sanatlar degen 3 tomluk kol yazma kitabını jaratkan eken. Moldakemiz ak menen karаны ajıratıp, adal menen aramdı bölüp, жылуу menen suuktу, katуу menen jumşaktı, biyik menen japısты aykaştırıp, adamdı hayvanlar menen süйлöştürüp, jaratılıştı adamlar menen süйлöştürüp, жылуу жумшак кандай мамиле болорун эрди катынга, эркек балага, кыз балага жеткирген экен. Жөнөкөй тил менен, насаат менен жеткирген экен. Мына ушундай асыл адамыбыз бир өткөн 19-кылымдын башында ушундай эмгектерди жазып, бизди таң калтырып отурат. Молдо Кылыч, Молдо Багыш, Тоголок молдо, Үмөт молдо, Нияз молдо. Молдо десе элдин баары Kuran'ı jayıltkan, İslam'ı jayıltkan adamları da düşüne vermez gerek. İlgili bilimi var. Kagaz baraktagan, tamga жазган adamdın bарын tek, agartılgan adamdın bарын tek, Moldokeler en жақсы жана ыйык маанисинде. Moldokeler ошол элди агартып, жаратылышка кандай айоо мамиле кылгандын барын tek кагазга түшүрүшүп эмгек кылып кетишкен экен. Биздин агайларыбыз экен, агартуучуларыбыз экен. Биздин ыйык молдокелерибиз экен. Ушундай эки жакты тең алтырып, эл журтту эригиштирбей алып келген. Мына ушул Нияз атабыздын 100 жылдыгына, 200 жылдыгына чейин көптөгөн майрамдарды өткөрсө болмок. Академик Юнус Алиев өзүнүн эмгектеринде Молдос Нияз тууралуу көптөгөн эмгектерди жазган экен. Тилекке каршы ошол учурда Молдос Нияз сыяктуу өтө билимдүү, күчтүү, агартуучу адамдардан бийлик корккон экен. Бийликке маңкурт, чалабыла түшүнгөн, кадырын, салтын, өзүнүн ыйыктуулугун билбеген, маңкуртка окшогон, малга окшогон эл керек экен. Башкарганга оңойду.
Ошол үчүн агартуучулардан бардык бийликтер корккон. Өтө чоң мамлекеттер, майда мамлекеттердин ошондук өсүп өнүгүүсүнө жол берген эмес. Биздин Манасыбыз 50 жыл бою жарыка чыкпай жатты. Манастын акыркы чыккан китеби менден 4 жаш улуу. 68 жыл болду. Кыргыздын азыркы интеллигенттин баары деп ошол көк 4 китепти жаздан өсүштү. Ошол учурдагы буун биринен бири китепти уурдап чоңойтуп эле. Азыр менин курагымда шатырашатман жаш болуп алар менен отура албай, наркайтып, салтайтып, карылалга кошула албай, арабөк болуп ар кайсы небереси орусча сүйлөп, өзү кыргызча сүйлөп, баш айланып турганы бар. Мына ушундай эле бизди бириктире турган, бизди беките турган, бир ушундай түйүлтө турган бул биздин ынтымак ырысты. Ушул ынтымакты даңазалап жүрүп, ырдап жүрүп биздин молдокөлөрүбүз өткөн экен. Мына арбагын козгоп, бүгүн Молдо Нияздын 200 жылдыгын анын санаттарын ырдап окуп отурабыз. Эмне үчүн төк батындардын айтышы менен санаттар бирге чыгып атат. Булар шайкеш келген, булар уйкаш келген, үндөш келген. Мына булардын ою дагы сөзү дагы бир. Ошон үчүн булар кеңете болуп жарышып, журт аралап, эл аралап, баарыбыздын жаркыбызды жазып кабагыбызды ачып жүрөт. Урматтуу туугандар, бүгүнкү келаткан майрамыңыздар менен куттуктаймын. Эл эркин болуш керек. Бирок бир элдин эркиндиги, бир кишинин эркиндиги башка кишинин эркиндиги менен чектелерин унутпаш керек. Мен эркин, сен эркин, менин эркиндигим башка эркин адамдардын эркиндиги менен чектелет. Элдин ээси болуп, ээн башты кылып көрүнгөн жерден жура тартып, бура тартып, ынтымакты тилебей, бирибизге бирибиз кол салбай жол салалы деп. Ушундай эри шаркак заманда кырдын башына чыгып алган учурда бекем бололу. Ушундай шатырашатпан айтыштарда жүрөлү. Казак кыргызынын достугу жөнүндө көп аңыз кеп бар. Казактын орто жүзүнөн бир гана каардуу чыгып, жанынан өткөн, тиягынан өткөн адамдын баарын аттан түшүрүп кыйнап, тоонун башына жыламаштап туруп, байлап тирүү калсаң калдың, калбасаң атың меники сен өлдүң деп. Ошондо казак менен бир кыргыз жигит келе жатышса ошол хан кармап калат экен. Кыргызбы кыргыз, сен эмне менин жаныман салым айтпай өтүп баратасың деп, атын шыпырып жеңип, эрди коюп шыпырып, аска толуп көктүн үстүнө байлап коет экен, тоңуп өлсүн деп. Ошондо кыргыз досу маңдайкы тоого чыгып алып, таң аткан чот жагат экен. Же жанына бара албайт, же жардам бере албайт, же жакындап тамагын алып келе албайт. Эртең менен баягы казак жигити тирүү калат экен. Келгенде кыргыз досуна айтып атат дейт: "Бауырым, сен тиги тоонун башынан туруп жаккан отуңдун неми, жаккан отуңдун табы, жаккан отуңдун ниети тилеги мени жылуу кармады. Мен моюн сунбадым. Ой боорум" деп бекем кучакташып, ортобузду жооп өлбөй тооп өлсүн. Бир куштун эки канатындай бололу, бир дарыянын эки жээгиндей бололу деп бийликтер келишпесе дагы, бийлешкен ырдашкан эл биз келишип жакшы жашап атабыз. Мына ушул дышан, ушундай жакшылык колубуздан кетпесе экен. Жакшылык болсо экен. Туугандар, менин убактым аяктаптыр. Ушул айтышка келгенден деле аябай коркуп калдым кийинки кездери. Мен казак туугандарга эки кыз карыз болдум. Бул тентектер айтышып атып эле мамлекеттик катчы калыгын төлөйт. Мамлекеттик катчы бүгүн азамат ырдап атпайбы, итальянский мебель алып берет деп. Анан эмнегиде эмне сурарын деле билбейм. Бул биздин аябай жакшылыкка чыгым басып таланттуу тентек акындарыбыз, казак боордошторубуз. Казактын акыны Мухтар өткөндө бир казак айтышында айтып атат: "Түн кадырын билбеген күндүзү жүрүп адашат. Куш кадырын билбеген кузгунга барып жарашат" деп. Мухтар туура айттыңбы? Мухтар Ниязов сахнада келип бериңизчи казак акына. Туугандар, ушундай биздин өнөрпөстөр турганда, бизди ушинтип Манасты жомоктобой кыргыздын омогу, томогосу деп, бийиги деп эсептеген абдан жакшы. Өткөндө өлкө түрлүп алып Манас айтты. Бир Манас эмес, 1000 Манас айтты. Анан бир жер эмес, ар бир кыргыздын району айтты. Манасты кара сөзгө салып алып, таң атканча какшап чыккан биздин таланттуу Шайырбек окшогон айнып калган адамдарыбыз чыкты.
Ертеден кылган кесиби ушу үй бүлөсүн качан багат ким билет? Ертеден кичке ушу манас окуп отурат элде. Мындай эл эч качан жоголбойт. Наркын уктатпайт. Көңүл бурганыңызга чоң рахмат. Баракелде. Мамлекеттик катчыбызга терең ыраазычылык билдиребиз, бар болуңуздар. Андан эсен биринчи орунду тапшыруу үчүн сакла төлүнө Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана ички саясат министринин биринчи орун басары Кайрат Иманалиев агайыбызды, экинчи орунду тапшыруу үчүн Жогорку Кеңештин депутаты, Айтыш коомдук фондунун тең төрагасы, Айтыштын мурдагы алып баруучусу Мирлан Самыйкожо агабызды жана эстебес Ашыралы Тууганбай атындагы сыйлыктарды тапшыруу үчүн эл акыны Рахматулла Козыкеев агайыбызды, Элмирбек атындагы сыйлык менен Жакиев атындагы сыйлык тапшыруу үчүн академик Абдулла Жанат Баталиев агайыбызды сахна төрүнө чакырабыз. Эми мына жюрилердин атынан кыскача ошол эгемендүүлүктүн 32 жылдыгына айтылуу жазгы чакын туңгуч тарыхчы, ойчул, агартуучу Молдонияздын 200 жылдыгына арналган керемет ош жергесинде эң мыкты айтыш болуп өттү. Бул айтыштын жыйынтыгын биринчи, экинчи, үчүнчү орундарды бул жерде эл берди. Калыстар ошол эле баалап койду, акындарга баа берди. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр акындардын кандай айтышканын. Сиздердин колдооңуздар биздин тандообузга өзгөчө жардам берди. Молдонияздай мыкты ойчулубузду, акындарыбызды сыйлайлы. Ушул залда отургандарга Молдонияздын бир гана сөзүн айтып коеюн. Адамга жаман сүйлөбө, адамдын көңүлү гүл дейт. Молдонияздын насаатынын эң жеткен тоо чокусу ошол. Бири-бирибизге жаман сөз сүйлөбөйлү. Көңүлүбүз гүл. Молдонияз атабызды дайыма сыйлайлы, урматтайлы. Андан эсе баш байгени Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Касымбек Сүйүнбек Сапарбек уулу тапшырат. Баш байге 450 миң сом акчалай сыйлык менен казак акыны Муктар Ниязов сыйланат. Акындардын баарын сахна төрүнө чакырабыз. Кыргыз акындары, казак акындары келип бериңиздер. Баш байге 450 миң сом акчалай сыйлык казак акыны Муктар Ниязов. Ош байгенин дагы бир баш байгеси менен кыргыз акыны 450 миң сом акчалай сыйлык менен Азамат Болгонбаев сыйланат. Кадырлуу калайык, өзүңүздөр билгендей, бүгүн атайын ушуну айтыш үчүн элибиздин эркиндигинин 32 жылдыгы Ордолуу Ош шаарында өтүп жаткан эгемендүүлүк күнүбүздү турлай Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы атайын сапары артып, ат арытып бел басып келдиле. Кайрадан учагы борборго камынып турат канатын күйлөп, сиздердин уруксатыңыздар менен мамлекеттик катчыбызга уруксат берип калган сыйлыктарыбыздан дайын тапшырууга уруксат этиңиздер. Кол жаап коюңуздар. Атайын өнөр үчүн, эл үчүн, айтыш үчүн келип берген мамлекеттик катчыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, сапарыңыз байсалдуу болуп, аман эсен жетип алыңыз. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата алгачкы агартуучу, жазгы чакын ойчул жана тарыхчы болгон Язер Ерназар уулунун 200 жылдыгына арналган 16-чы эл аралык кыргыз казак төкмө акындарынын кош байга айтышында биринчи орунду багындыргандыгы үчүн 300 миң сом акчалай сыйлык менен Изат Айдаткулова сыйланат. Сыйлыктын министрдин биринчи орун басары Кайрат Иманалиев тапшырат. Айтыштын биринчи
екінші орын 300 миң сом ақшалай сыйлығы менен қазақ ақыны Қазірет Бекдихан сыйланат. Биринчи орын 300 миң сом. Айтыштың екінші орыны 200 миң сом ақшалай сыйлық менен қазақ ақыны Данияр Алдаберген сыйланат. 200 миң сом. Сыйлықты жоғарғы кеңештің депутаты Ерлан Самыйқожа тапсырат. Тағышы екінші орын менен 200 миң сом ақшалай сыйлық менен Асылбек Маратов сыйланат. 200 миң сом. Екінші орын. Ел аралық қошпайға айтыштың 3-ші орыны 100 миң сом ақшалай сыйлық менен Шыңғысхан Қожышев сыйланат. Сыйлықты Қалыспар тобының төрағасы Қияс Молдақасымов тапсырат. Ел аралық қошпайға айтыштың 3-ші орыны менен 100 миң сом ақшалай сыйлық менен Айтыштың шаңына шаң қошып, қадырын арттырған Өзбекстан Республикасынан келген көкмі Талғат Орынбекұлы сыйланат. 100 миң сом. Өзбекстан Республикасы. Қызықтырушы сыйлық атайын сыйлық менен қырғыз ақыны Қуат Тукешев сыйланат. Сыйлықты Қалыспар тобының мүшесі Султан Абдрахманов ағайымыз тапсырат. Тағышында әлі қызықтырушы сыйлық менен Құтман Садыбақасов сыйланат. Тағышында әлі қызықтырушы сыйлық менен қазақ ақыны Нұрмат Мансуров сыйланат. Сыйлықты Қалыспар тобының мүшесі Назира Ағылықызы тапсырат. Тағышында әлі қызықтырушы сыйлық менен қырғыз ақыны Ахматбек Султанұлы сыйланат. Құрылғы сыйлықтары 70 миң сомдан Назиреде екінші сыйлықты тапсырат. Назиреде сыйлық тапсырып қойыңыз. Тағышында әлі қызықтырушы сыйлық 70 миң сом ақшалай сыйлық менен Тілек Базарұлы сыйланат. Моңғолия Республикасы. Сыйлықты Қалыспар тобының мүшесі Ниязбек Айбашев тапсырат. 70 миң сом ақшалай сыйлық менен қырғыз ақыны Баян Ахматов сыйланат. Сыйлықты Қалыспар тобының мүшесі Самат Көчербаев тапсырат. Миң сом ақшалай сыйлық менен, қызықтырушы сыйлық менен қазақ ақыны Айшолпан Тілеутай сыйланат. Сыйлықты академик Абдуллажан Ахматалиев тапсырат. Қызықтырушы сыйлық 70 миң сом ақшалай сыйлық менен қазақ ақыны Моңғолия Республикасы Аманжол Қуантханұлы сыйланат. Сыйлықты Қалыспар тобының мүшесі, жазушылар сайысының төрағасы Имандарияттен ексерген ішілер Нұрлан Қалыбеков тапсырат.
Республикасының ел артисти Ашырал Айталиев атындағы сыйлықты Ашкем Сарғашқа деген ат қойып кеткен еліміздің ел ақыны Амантай Путманалиев тапсырады. Бұл сыйлық менен Баян Ахматов сыйланады. 50.000 сом нақтылай ақтаса. Баяндиев атындағы атайын сыйлық 50.000 сом ақшалай сыйлығы менен қырғыз ақыны Пулат Тукешев сыйланады. Сыйлықты ел ақыны Рахматулла Қозыкеев тапсырады. Қырғыз ел ақыны, қазақ халық ақыны, Естердің ел артисті Естерес Тұрсыналиев атындағы сыйлық менен қазақ ақыны Айшолпан Тілеутай сыйланады. Сыйлықты Естекемдің көзін көріп батасын алған Айдыш қоғамдық фондының ең төрағасы Шайырбек Абдрахман тапсырады. Қырғыз Республикасының батыры, қырғыз ел жазушысы, драматург Бексултан Жакиев атындағы сыйлық 50.000 сом ақшалай сыйлығы менен Ахматбек Султанұлы сыйланады. Сыйлықты драматург, мадениятқа еңбек сіңірген ішінер Қайрат Иманалиев тапсырады. Қырғыз Республикасының ел артисти, ел бұлбұлы, егеменділік жылдарда 4 ақындан кейін өз орнынан озып шығып, көңкі жұртқа көшілі ұрдаған Елмірбек Иманалиев атындағы сыйлық 50.000 сом. Сыйлықты Елмірбек Иманалиевтің «Балқыма» деген обонына текст жазған ары ақын Бери Чечен Елмірбек Иманалиевтің ине досы, жашы кичүү болса дағы жаны құрдаш, жоғырғы кеңештің депутаты Мирлан Самыйғұлы тапсырады. Бұл сыйлық менен қырғыз ақыны Путман Садыбақасов сыйланады. Урматтуу сөз кадырлап, сөз сыйлап, сөздөн сетил куруп, жан дүйнөсүнө сөз түнөткөн ордолуу оштун орошон инсандары. Амансыздарбы? Бүгүн да ушундай кайрылган келет. Эртеден 2 күндөн бери айтышты көрүп атасыздар, урматтуу туугандар. Мынакей, мен эң биринчи элге сиздерге рахмат айткым келет. Анткени акындарыбыздын арасында айрым учурларда майдаланып кеткен учурларда ел кол чаппай коет. Мына силер калыссыңар. Калыстарды ортого алып тургандан кийин кара кылды как жарган калыстарыбызга өтө терең ыраазычылык айткым келип атат. Эң мыкты калыс кылып бердиңиздер. Сиздерге рахмат. Ошол сиздерди карап, элди карап калыстар баасын көтөрүп атты. Өзүнүн ичиндеги дарабетин, ырын сырын уккан акындарыбыз бүгүн байгелерин алышты, туугандар. Мына азыркы айтайын дегени мынакей азыркы берилген Ашырал Айталиев, Туганбай Абдиев, Бексултан Жакиев, Элмирбек Иманалиев, Ашыралы Айталиев, Эстебес Турсуналиев, Туганбай Абдиев айтып кеттим. Ушул 5 сыйлыкты өлгөндөрдүн даңкы болбой, тирүүлөрдүн баркы болбойт деп Айтыш коомдук фонду жыл сайын берип келет. Садык Шернияз мырзанын негизги демилгеси ушул. 50.000 сомдон байгеден сырт берилип келет. Мынакей, ошол Айтыш коомдук фондунун
төрағасы болған Элмирбек Иманалиев болған. Ошол айтыш коомдук фондунун төрағасы болған. Бүгүнкү күндө жана мамлекеттик катчыбыз айткандай, Манасты күнүгө айтып мына 100 көрсөтүүдөн ашырган белгилүү журналист ошол айтыш коомдук фондунун тең төрағасы болған Шайырбек Абдрахман турат. Ошол айтыш коомдук фондунун төрағасы болған Азамат Болғонбаев турат. Мына бүгүн дагы ушул жерде өлкө башчыбыз баш болуп, баш прокурорубуз төш болуп, Манас театрын түзүшүп, Манасчы менен дастанчы менен төкмөнү бүт өнөрдү ортого жыйып, Манас театры ачылып башында Азиз турат. Кыргыз элинде ушундай көрөнгөнү баккан, өнөрдү баккан, сөздү баккан, наркты баккан, салтты баккан ел болгон үчүн бүгүнкүгө чейин кармалып келди. Молдонияз атабыз жөнүндө айтылган көп сөздөрдүн баары анык. Ал инсанды бүгүнкү күндө мынакей даңазалап аткан сиздерге рахмат. Мен дагы бир нерсени айткым келет, кечээ дагы башкасын айтканбыз. Азыр мына 42 мектеп бүттү. Мына жана казак акыны, урматтуу туугандар, казак акыны Хазирет айтып кетти. Хазирет мыкты сөз айтып кетти. Алтын дагы түгөнөт, мунай дагы түгөнөт, бирок билимден казылган кен түгөнбөйт деп айтты. Биз кыргыз эртең келечегибизди кеңейтебиз десек, билим менен таанытабыз. А биздин билимибиздин башаты мынакей Молдонияз атабыз. Бүгүн 42 мектеп бүтүп, сентябрда берилип атат. Менин демилгем мүмкүн сунушум айтат элем, эң мыкты мектепке Молдонияз атабыздын ысымы ыйгарылышы керек. Эң мыкты жаңы мектепке. Анткени бул билимдин өзөгүн, өрнөгүн алып жүргөн Молдонияз Тоолок молдо инсандарыбыз болгон. Урматтуу журт, биз сиздерге терең ыраазыбыз. Урматтуу калыстар, сиздерге да терең ыраазыбыз. Манас театры бар болуңуздар, ишиңиздер ийгиликтүү болсун, изиңиздер сүйгүлүктүү болсун, өзүңүздөр өрнөктүү, сөзүңүздөр дөөлөттүү болсун. Дайыма ушундай эл ичинде өнөр баккан инсандардын айтышын куруп, конкурсын өткөрчүлөрүңүздөр, урматтуу казак туугандар, урматтуу кыргыз туугандар, чегара чекте гана болот, бирок өнөрдө чегара жок экен дейсиздер. Бар болуңуздар. Бара келді, бар болуңыздан байда. Кадырлуу калайык калык чылгый байгеси 3 миллион сом болгон. Урматтуу эл журт турбай туруңуздар. Баш байга алган акындар сөз сүрүп атат. Ушунча келгенден кийин баш байга алган акындардын дагы кебин угуп кеттиңиздер. Айтышты уюштурган Маданият министрлиги, Айтыш коомдук фонду, Манас театры, Түрксой эл аралык уюму, эң башкысы ушундай аураны түзгөн Молдонияз мурастары коомдук фондуна терең ыраазычылык билдиребиз. Ассаламу алейкум, тағы да баршаларыңызға. Неше күннен бері өлеңмен айтып жатырмыз, бір-екі ауыз қара сөз айтайық. Сіздерді көргенімізге, Ош шаһарына келгенімізге, алдарыңызға шығып өнер көрсеткенімізге үлкен разымыз. Қонақжай пейілдеріңізді, мейірлеріңізді төгіп, қырғыз деп, қазақ деп алаламай, әрқайсының үйіндегі жалғыз баласындай қадірлеп, әрбір сөзімізді бағалап отырған осы жердегі қырғыз халқына, Ош халқына, Оштағы қонақжай халықтың барлығына басымыз дейміз, және де біз жаңа қазылар, қалыстар тобына да үлкен алғысымызды білдіреміз. Өйткені бұл кісілер өнердің де, сөздің де, ғылымның да, білімнің де биігіне шыққан азаматтар. Біздің барлық сөзімізге таңғалып отыр деп айта алмаймын, бірақ сөзге құрмет көрсетіп, ұлттық өнерге құрмет көрсетіп отқан Қияс ағамыз бастаған барша қалыстарға ақындардың атынан басымыз дейміз. Айтысқа жоламайды жұрттар Нияз, бас жүлде алды азамат Мұхтар Нияз. Сөзімізді бағалап жүлде берді қалыстың тереңінен әр сөзді ұққан Қияс. Шықтық қой шахнаға, қанша жұлдыз айттық қой ақ жүректің аңсарын біз. Егемендік тойларың құтты болсын, көрейік тек бақытты елдің балшағымыз басынан бақ, астынан тақ кетпесін, жасасын, жасай берсін барша қырғыз. Рахмет.
Байге бердің қалтырбай олжону бош, сөзді бердің ақынға ойлору қош. Төрт өлкөнүн ақынын ырдаттыңар, төрінде ол оматтын ордолу ош. Езелтеден тарықтан жолулаған, егемендік келечек doğruların ос. Барлығы қалайық халық егемендігіміз түлігі түз болсын. Атымдан айранайын егемендік, ал күнді аңсабасақ неге келдік. Құт болғын егемендік, сен үшін бір түрелік, ечен өлдік. Түлігі Алатау қойнында қалпақ ел, сапар қарсын, бары болыңыздар. Өнеріміз өргі чап, екі елдің арасында ырбар ғана ырдалып болсын.